Ассаламу алейкум, урматтуу замандаштар, урматтуу мекендештер. Жараткан Аллага мактоолор, пайгамбарыбызга салаваттар жана саламдар болсун. Коронавирустан жакындарын жоготкондорго терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Тилекке каршы коронавирус жакын адамдарыбызды, кишилерибиздин өмүрүн алып кетүүдө. Көп адамдарда азыркыдай шартта маркумдарды кантип жерге берүү керек деген суроолор пайда болууда. Албетте, бардыгы жакындарын акыркы сапарга азем менен татыктуу узаткысы келет. Бирок көпчүлүк катышкан маркумду узатуу иш-чаралары илдеттин жайылышына себеп болушу мүмкүн. Эч кандай жагдайда адам топто болуу керек. Эң жакындар гана катышканы дурус. 1,5 метр аралыкты сөзсүз сактаңыздар. Чүмбөт, бет кап колдонуңуздар. Колду антисептикалык каражаттар менен тазалап туруңуздар. Апаат учурунда кол алышуудан жана кучакташып көрүшүүдөн карманыңыздар. Маркумдун денесин жууганда бардык коопсуздук чараларын сактоо керек. Чүмбөт жана кол кап кийүү керек. Денени жуугандан кийин колдонулган материалдарды, башка жатканда чүпүрөктү, кол капты, бет капты жок кылуу керек. Чөмүч жана чаканы хлор менен жууп 5-6 саат күнгө какшытуу керек. Эгер дарыгерлер бейтап кайтыш болгондо денесин жууп, коргоочу материалдарга ороп берген болсо, аны ачып, денени алып чыгып, кайрадан жууга тыюу салынат. Жаназа намазын 5-7 мүнөт ичинде өткөрүү керек. Жаназага ден соолугунда үзүрү барлар, улгайгандар жана балдар катышпасын. Катышкандар социалдык аралыкты сактоосу шарт. Эгер дарыгерлер сөөгүктү дароо мөрзөгө алып барган болсо, жаназаны ошол жерден окуса болот. Маркумду жерге коюу кадимки тартипте өтөт. Бирок ал жерде мүмкүн болушунча аз адам катышуусу абзел. Маркум жерге берилген соң көрүстөндөн дароо кетүү керек. Тамак аш жегенге же чогуу намаз окуганга калбаңыздар. Аш берүү, кырктык өткөзүү, Куран окутуу жана башка иш-чараларды үй бүлө ичиндеги тайр чөйрөдө белгилесеңиздер. Бул кеңештер сиздерге пайдалуу болот деп ишенебиз. Өзүңүздөрдү карап, сак болуңуздар.